Орчундуу окуялар, жергиликтүү жаңылыктар жана дүйнө кабарлары ынтымактын түз эфиринде саламатсыздарбы. Кабарлардын топтому менен мен Адина Досумбетова таныштырам бүгүнкү программада. Дайыма жарыялайбыз 1 ноябрдан 1 декабрга чейин. Кароосуз калган балдар паспорт алууда кыйынчылыктарга кабылууда. Бул азырынча укук коргоо башкармалыгынын менен чогуу чечип атабыз. Балдардын тагдыры кандай болот деп. Жалал Абад облустук төрөт үйүндө орун жетишпей, кош бойлуу аялдар төрөт залдарында жаткырылууда. Месте аябай аз экен да, төрөгөн адам көп. Бүгүн Кыргызстанда жер титиреди. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги сейсмология институтуна таянып билдиргенине караганда, зилзала саат 12:13-тө катталган. Анын очогу Жалал Абад облусунун Акбулак жаз кечүү кызыл өңкүр аймагында болгон. Анын күчү 6 балды түзгөн, Ортокто 5,5, Арсланбапта 5 балга жеткен. Ал эми Көкжаңгак, Каракөлдө 4, Жалал Абад шаарында 3,5, Ошто 3 бал болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча кыйроолор жана жабыркагандар жок. Кыргызстандын чек араларында көзөмөл күчөтүлдү. Терроризмге каршы күрөшүү боюнча дүйнөлүк аракеттердин алкагында мамлекеттик чек араны кайтаруунун натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган иш-чаралар өткөрүлүүдө. Чек ара кызматынан маалымдашкандай, коңшу мамлекеттердин чек ара өкүлчүлүктөрү менен иштешүү активдештирилди. Өткөрүү жайларында чек ара көзөмөлү күчөтүлдү. Мамлекеттик чек араны кесип өткөн бардык транспорттук каражаттарды дыкат көзөмөлдөн өткөрүлүп, шек туудурган жарандардын жеке буюмдары текшерилүүдө. Аталган кызмат бул чаралар мамлекеттин коопсуздугун камсыздоо кызыкчылыгында жүргүзүлүп жатканын белгиледи. Кыргызстанда балдар үйүндө чоңойгондордун 16 жаштан кийинки тагдыры баш паник табуу маселеси боюнча иштешкен орган жок. Барар жайы жок, уурулук кылып кармалган 2 бала учурда абакта. Алар шарттуу түрдө түрмөдөн чыгышы керек болуп, бирок паспортунун жоктугунан азаттыкка чыгарылбай жатат. Паспорт алуу үчүн туруктуу жашаган жерине каттоодон турушу керек. Жаранды алууда каттоодон өтүү маселеси балдар үйүндөгү ар бир баланы түйшөлтүп келет. Кененирээк кезектеги материалда. Учурда түрмөдө олтурган бала 20 жашта, балдар үйүнөн 16 жашында чыккан. Башкалкалар жери жок, ар кайсы жумушту кылып жүрүп, уурулук менен кармалып камакка алынган. Азыр аны азаттыкка чыгаруу керек, бирок колунда эч кандай документи жок болгондуктан боштондукка чыга албай жатат. Бул баланы барадыган жайы жок экен. Вахоленки колунда паспорт. Бул баланын бара турган жайы жок. Жада калса паспорт да жок. Мындай балдарга паспорт алуу үчүн албетте бир жерге каттоого коюш керек. Антпесе паспорт ала албайт. Паспорту болбосо түрмөдөн да чыга албайт. Ушинтип бунун тагдыры оор болуп турат. Шунака бир кыйын ахвалда калды да. Афсуски бунака балдар азыр жүдө көп. Учурда Бишкектеги жана Оштогу түрмөдө паспорту жоктугунун азаттыкка чыга албай жаткан 2 бала бар. 1995-жылы туулган Степан Тимшин Бишкек шаарындагы 49-чу түзөтүү абагынан. Ал эми 1997-жылы туулган Роман Леванцов Ош шаарында шарттуу түрдө бошотулушу керек. Бирок балдар үйүндө чоңойгондуктан өздүгүн тастыктоочу документтери жана жакын туугандары жок. Ошого байланыштуу жаза аткаруу мекемеси бошотсо да чыга албай жатышат. Каттоосу жоктугунан Оштогу Боорукердик үй интернатында 16 жаштан өткөн балдар да өздүгүн тастыктоочу документин ала албай жатышат. Азыр интернаттын жетекчилиги бул маселени чечүү аракетинде. Ал эми азыр дагы бир бала бар азыр. Бул баланын тагдыры өтө мындай бизди дагы ойлонтуп эмертип атат. Бул бала 16дан өтүп 17ге чыгып атат. Мына бул баланын өзүнүн күбөлүгү да жок экен. Же бир апасын таппай, же бир элес атасын таппай жүрүп калган тагдырын ушул азырынча укук коргоо башкармалыгынын менен чогуу чечип атабыз. Балдардын тагдырын кандай болот деп ушул эмелерди, суроолорду ушулар коюп атышат азыр. Ал ошо Боорукердиктин эмесинде припискада турат, каттоосунда. Анын бул бала паспорт алгандан кийин ал жерден чыгарылат да. Эми өзү азыркы күндө иштеп атышат ошончо мамлекет. Биз боюнча министерствого дагы айтканбыз. Мэрия дагы билет азыр. Эми Кудай кааласа, мен ойлойм, бул бала мындай жардам берилет деп ойлойм да.
Жарандык алуу маселеси менен иштеген Бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү балдар үйүндө чоңойгондорго паспорт алуу үчүн интернеттин атына гана каттатууга болот дейт. Ал эми өздүгү тастыкталбаган жаран мамлекет тарабынан берилүүчү жардамдарды алуу укугунан толук ажырайт. Эми бул жарандыгы жок адам деп сөз өзү айтып атпайбы? Бул жарандыгы жок болгондон кийин Кыргыз Республикасынын жарандыгына тиешеси жок адам болуп калат да. Кыргыз Республикасында жашайт фактылык түрдө. Бирок колунда паспорту болбогондуктан же туулган тууралуу көбүк болгондуктан ал жаран деп эсептеш кыйын. Ал үчүн атайын ошо жарандыгын аныктоо тартибин өтүш керек. Ошондон кийин гана паспорт алгандан кийин гана ал жаран болуп эсептелинет. Жарандыгы жок болгондон кийин бул сөзсүз түрдө бул социалдык коргоолордон өтө муктаж болуп калат, ал социалдык коргоолорду ала албай калат. Кыргызстанда жетим балдар 16 жаштан чыккандан кийин кайда барары жана документи кантип алары боюнча иштешкен орган жок. Учурда Улупка коомдук бирикмесинин жетекчиси өкмөткө атайын жатаканаларды куруп, кылмышка барган өспүрүмдөр темир камакка эмес, ошондой жатаканаларга жөнөтүлүп, тарбияланса деген сунуш бергени жатат. Ал жерде түрдүү өнөрлөрдү үйрөтүп, балдар психологтору алардын көз карашын өзгөртө алса, кылмышкерлердин саны азаярына үмүттөнөт. Адина Досумбетова, Мунарбек Арзыбек уулу, Ынтымак. Бюджет кызматкерлеринин доллар менен алган ипотекалык насыясын сомго которуунун механизми иштелип чыкты. Бул тууралуу бүгүн Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдугулов билдирди. Анын айтымында учурда кандай пайыздык көрсөткүч жана курс боюнча ишке аша тургандыгы чечилиши керек. Коммерциялык банктарда доллар менен ипотекалык насыя алгандардын тизмеси такталууда. Алар эми насыяны доллар менен эмес, сом менен төлөп калышы мүмкүн. Бул иш азырынча аяктай элек. Бул жуманын ичинде аяктап калышы мүмкүн. Бул жолду түрдө миллиард сомго чейинки сумма тууралуу сөз болуп жатат, деди Улуттук банктын төрагасы. Эскерте кетсек, өлкөдө доллардын сомго болгон курсу өсө баштаганда президент Улуттук банктын жетекчилигине өкмөткө доллар менен ипотекалык насыя алган бюджет кызматкерлеринин жана калктын социалдык жактан аялуу катмарынын насыяларын доллардан сомго которууну тапшырган. Улуттук банк доллардын курсун атайылап 79 сомго чыгарган үчүн Финанс кредити банктын башкы казначысына эскертүү берди. Ошондой эле аны жумуштан алууну сунуштоду. Бул тууралуу бүгүн маалымат жыйында Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдугулов билдирди. Ал доллардын курсу ортодо пайда көрүүнү көздөгөн чайкоочулардын айынан көтөрүлүп жатканын кошумчалады. Ошондой эле акча алмаштыруучу жайлардын иши жөнгө салынып, лицензиясы бар жоктугу катуу көзөмөлгө алынып жатканын белгиледи. Ноябрдын аягында Бишкектеги акча алмаштыруу жайларында 1 доллардын сатуудагы баасы 70 сомго жетип, кайра түшкөн. Улуттук банк доллары жасалма көтөрүлгөнүн атайын текшерүүдө далилдеген. Учурда 1 доллардын баасы 75 сом 85 тыйынга бааланууда. Ош облусу жана шаары ВИЧ инфекциясынын өсүшү боюнча республикада эң алдыңкы орунда турат. Республикалык спид борборунун маалыматы боюнча облуста 1200-гө жакын жаран илдет менен каттоодо турса, ал эми Ош шаарында эле 1000ге жетет. Адистердин айтымында быйыл Ош облусунда ВИЧ инфекциясын жуктуруу учуру өткөн жылдарга салыштырмалуу 6,7% өскөнү байкалган. Илдеттин алдын алуу боюнча кандай аракеттер көрүлүп жатат, кабарчыбыз материалында. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 6000ге жакын жаран ВИЧ инфекциясы менен каттоого алынган. Бейрасмий 15-20 миңге жакын жаран илдетти жуктуруп алышы мүмкүндүгү айтылып келет. Республикалык СПИД борборунун 1 ноябрга карата аныктоосунда илдет менен эң көп катталган аймак өлкө боюнча Ош шаары табылды. Жалпысынан Ош шаарынан 959 жаран ВИЧ инфекциясы менен каттоодо турат. Жылына бул ушу 1 декабрга карата биз 1 айлык дайыма жарыялайбыз. 1 ноябрдан 1 декабрга чейин. 1 декабрда жыйынтыктоочу мындай иш-чараларды өткөзөбүз. Быйылкы жылы биз мындай чоң акция өткөзөбүз деп ойлобостон башкача кылайлы дедик. Ар бир жерлерде өздөрүнүн ишканаларында, мектеп окуучуларда, райондордо өздөрү ушул ВИЧ илдетин алдын алуу боюнча маалыматты жайылтуу багытында иш-чараларды өткөзүп келишти. ВИЧ инфекциясынын өсүшү боюнча Дубандардан Ош облусу 1 орунда турат. Андан Кара Суу району алдыңкы көрсөткүчтө. Адистердин айтымында бул жылы облустта аталган илдетти жуктуруу учуру өткөн жылдарга салыштырмалуу 67%га өскөнү байкалган. Жуктуруу ийне саюу жолу менен көбүрөөк катталууда. В данное время мы проводим профилактические работы с людьми, живущими
Учурда ВИЧ илдети менен жабыркагандарга карата профилактикалык иштерди жүргүзүп жатабыз. Бул иш-чаранын алкагында ВИЧ илдети менен жабыркагандарга кеңештер берилет. Башка адамдарга жуктуруп койбоо боюнча суроо жооптор алынууда. Ошондой эле психологдордун жана юристтердин кеңештери берилет. Также у нас проводятся консультации психолога, консультации юриста. Бүгүн 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнү. Илдетти алдын алуу максатында Барпы атындагы гимназия мектебинде Ош шаардык жаштар комитети СПИДке каршы жол жок деген акция өткөрүштү. Ага Ош шаарынын 3 мектептин окуучулары катышып, анда ооруга чалдыккан адамдардын көрүнүшүн сахналаштырып көрсөтүп беришти. Биздин Кыргызстанда да СПИД көбөйүп баратат. Ошонун алдын алуу жолу кылып, биз жаштардын арасында уюштурганыбыздын себеби жаштарды сергек жашоого үндөп, СПИДтин алдын алуу кандай жол менен алдын алат, канткенде СПИДке жолугуп, СПИДти жугузуп алат. Ошол жолдордун алдын алуу максатында ушул иш-чараны өткөрүп жатабыз. Бүгүнкү күндө ВИЧ инфекциясы Чыгыш Европа жана Борбор Азия өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда таркалуусу уланууда. Белгилей кетсек, биринчи жолу 1981-жылы 5-июнда АКШнын ооруларга көзөмөл жүргүзүү борбору СПИД деген жаңы ооруну каттаган. Аны менен ооруган адам акыркы өмүрү менен кош айтышары аныкталганда гана Бириккен Улуттар уюму ушул дартка каршы күрөшүүнүн 7 жылдан кийин 1988-жылы жарыялаган. Ошол күндөн ушул күнгө чейин белгиленип келет. Диана Райымжанова, Заир Абдукеримов, Ынтымак. Ош шаарынын Партсез көчөсүндөгү 120-үйдүн жашоочулары туракты куруп берген ишкерлерге акчасын төлөшө элек. Эми алар келишимди аткарбаган үчүн үйдү бошотушу керек. Бул тууралуу курулушту аткарган компаниянын жетектөөчү адиси Мамасалы Козуев маалымат жыйында айтты. Келишимде жашоочулар мурдагы батиринин ашканы чарчы метр аянттын $400 2,5 жылда кутулушу керек болчу. Социалдык шарты орлорго 3 жыл мөөнөт каралган. 2,5 жылга белгиленген убакыттын аякташына 1 ай калганы менен жашоочулардын айрымдары гана 20% төлөшкөн. Мындан улам компания чыгымды актабай калганын Козуев белгиледи. Туракты тургузган компания акыны төлөө убактысы тургундар менен кошо макулдашылганын, жыл соңуна чейин карызынан кутулбагандар батирди берүүгө аргасыз экендигин билдирет. Бирок жашоочуларга мурдагы батирдеги чарчы метр аянты боюнча акча төлөнөт. Эске сала кетсек, 2012-жылы Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жатакан авариялык абалда деген корутунду чыгарганда, жашоочулар үй курууга ички инвестор таап келишим түзүшкөн. Макулдашууга ылайык ички инвестор үйдү жатаканын ордуна куруп, андагы тургундарга батири бермей болгон. Где-то 30-январга чейин биз дагы карап турабыз буларды. Жанагындай эле койдук биз да 50дөн, анын биягын 400дөн коюп койдук. Төлөгүлө деп атабыз, төлөбөй атышат, эмне кылабыз анан биз. 21 семья такыр төлөбөй атат. 5өө азыраак төлөдү, дагы төлөй элек. Эгерде барып Оштан ушул ыңгал жерге жашаганга макулмун десе, биз бир башында айтканбыз $450 ушул Оштан квадрат метрин алалы деп. Ош шаарында ВИЧ-эм төрөгөн эне балдарына мамлекет тарабынан көмөк күтүп келет. Үй бүлөсү социалдык жактан аз камсыз болгондуктан мамлекеттен жардам болуп калабы деп үмүттөнгөн. Бирок сүйүнчү пулдан башка колдоо болгон эмес. Азыр балдарына жөлөк пул да ала албай убара тартып жүрөт. Жокчулуктан кыйналган жалгыз бой эне башка ВИЧ-эм төрөгөн үй бүлөлөргө үй жана 1 миллион сом өлчөмүндөгү көрсөтүлгөн жардамдарды мисал келтирип, турак жай берип калабы деп үмүт кылып жатат. Кийинирээк кезектеги материалда. Мухая Юлдашева ВИЧ-эм баласы төрөлгөндө 5000 сом өлчөмүндө сүйүнчү пул алган. Ал акча мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн бирден бир жардам болуп калды. Үй бүлөсү социалдык жактан аз камсыз болгондуктан ВИЧ-эм баласы төрөлгөндө мамлекеттен жардам болуп калабы деп үмүттөнгөн. Балдары 2 жаштан өтүп калса да, ал күткөн көмөктөрү көрсөтүлгөн жок. Буларга давлаттан эч канакай жардам берилген жок. 5000 пул беришкен. Унда алиги Мелис Акматович бар еді. Оларға мамлекеттен эч кандай жардам берген жок. Болгону ошол мезгилде 5000 сом берген болчу. Ал эми жөлөк пул алайын десем, пособия жолдошу иштегендерге гана берилет экен. Жолдошум да быйыл каза болуп калды. Атасы жоктугуна байланыштуу балдарыма 1000 сомдон пенсия берилет. Бул акча бирок эч нерсеге жетпей жатат. Endi kuyovim mana o'tib ketdi. O'tib ketgandan keyin bularga pensiya chiqarib berdi. Har biriga 1000 so'mdan. U yetmayapti 1000 so'mdan. 3 oy to'roviga. Мухая Юлдашеванын 3 эгиздеринен сырткары дагы 3 баласы бар. Жолдошу быйыл жазда оорудан улам каза болгон. Жалгыз бой эне эч жерде иштебейт. Ага кошумча балдарынын бирин да жөлөк пулун ала албай келет. Кайненеси алган 4000 пенсиясына эле күн көрүшөт. Үйдө алардан сырткары дагы 3 үй бүлө жашайт. Ошол себептен ал акчаны 18 адамга жеткирүү кыйын. Bizga kvartira berilgani yaxshi. Bizga kvartira berishini so'raymiz davlat tomonidan.
Бизге квартира берсе жакшы болмок. Эгерде жер тилкесин бере турган болсо, жаш балдары менен салууга кыйын болот. Өзүм дагы иштешке аракет кылам. Балдарымы бала бакчага бериш керек. Буларга кийим кече да алууга каражатым жетпей турат. O'zim ham bolalarim katta bo'lib qolsa, ishga joylashar edim. Endi bolalarim detsadga berishim kerak. Detsadga bergani yordam berishsin davlat tomonidan. Bu 3 ta bolalar detsadga borishga kiyim kechik ketadi. Meni sog'ligimni mazasi yo'q, davleniyam bor, kasalman. Mana hozir ham davleniyam oshib turibdi. Ular tug'ilgandan beri o'lim bor. Менин ден соолугум начар. Азыр дагы ооруп турам. Балам дагы ооруп өтүп кеткен. Буларга атасы болгондо жакшы болмок. Эми атасы өтүп кеткенден кийин башкалар мен жардам кылганы менен атасынын ордун баса албайт. Келиним болсо балдары менен жалгыз калды. Бул үйдө 3 үй бүлө жашайбыз. Башка балдарымын дагы өзүнүн 3-4төн баласы бар. Kol bilan berganga kuch to'ymabdi deganda, men yordam bo'lsa ham baribir ko'proq yordam kerak ekan. Bularga bitta bola emas, 3 ta bola. Kelinim 5 ta bola bilan qoldi. Жалгыз боене үйсүз кыйналгандыктан жергиликтүү бийликке батир берилсе деп үмүт менен кайрылган. Бирок Ош мэриясынан эч кандай жооп болгон эмес. Тилекке каршы 3 балдар төрөлгөн учурда мамлекет тарабынан каржылоо, мамлекет тарабынан кандайдыр бир социалдык, материалдык колдоолор жөнүндө официалдуу нормативдик документ чыгарылган эмес. Эми учурда биз ушул маселелерди чечүү үчүн социалдык өнүгүү башкармалыгына тапшырма бергенбиз. 3 үй бүлөлөрдү, социалдык жактан көп балалуу үй бүлөлөрдүн социалдык абалын иликтеп, мына 2016 жылга бюджетке караган мезгилде ушуларга толук кандуу болбосо дагы кандайдыр бир белгилүү өлчөмдө материалдык колдоолорду берүү максатында бюджетин карайлы дегенде азыр долбоорду даярдап атабыз. Ал эми жөлөк пул алуу үчүн Мухая Юлдашеванын кайрылбаган жери, каккылбаган эшиги калган эмес. Социалдык коргоо башкармалыгы Юлдашеванын жолдошу мамлекеттик иште иштебеген үчүн жөлөк пул берилбестигин айтып келет. Bir ayda келеби, же 15 күндөн келеби, эми көлүк балдарын алгандан кийин келсе, биз ошо тийиштүү эгер документтерин туура келген болсо, пособие чектеп берилет. Анан азыр эми жолдош өтүп кеткен болсо, биз эч кандай эме кылбайбыз. Жолдошуна 3 баласына 1000 сомдон 3000 сом эме жөлөк пул алып атыптыр. Эгерде күйөөсүнүн мурунку буга чейин иштеп жүргөн эмеси болсо, соцфондко барып кайрылыш керек, өлгөн кагазын көтөрүп. Ол жактан өзүнө эсептелип, өзүнө тийиштүү пенсия чыгарып берди. Эгер иштебеген болсо, бизге келсе ошо 1000 сомдон ар бир балага 3000 сом чектеп берилет. 3 төрөлгөн балдар чанда кездешет. Андай балдардын ата-энелери бир чети кубанса, экинчи жагынан багууга баарынын эле чамасы келе бербейт. 3 төрөлгөн балдарга мамлекет тарабынан жардам көрсөтүү тууралуу мыйзамда бекитилбегени менен айрым учурда колдоолор көрсөтүлүп келет. Андай көмөктөр көбүнчө Борбор калаада төрөлгөн негиздерге көрсөтүлүп, алыскы аймактар көңүл сыртында калып кетүүдө. Мисалы, ушул эле жылы Бишкекте 3 төрөлгөн үй бүлөгө 1 миллион сом өлчөмдө жардам берилген. Асиеле Бусурманкул кызы, Заир Абдукеримов, Ынтымак. 3 декабрь мүмкүнчүлүгү чектелгендердин күнү. Ага карата Ош шаарындагы көз азиздер жана көрүүсү начар балдардын адистештирилген мектеп-интернатында концерттик программа өттү. Анда интернаттагы тарбиялануучулар ыр бийлерди тартуулашып, өз таланттарын көрсөтүштү. Иш-чара балдардын ата-энелери жана мугалимдердин катышуусунда өттү. Соңунда демөөрчүлөр тарабынан балдарга компьютерлер тапшырылды. Түштүк регион боюнча бир эле мектеп, Кыргызстанда 2 эле мектеп бар. Ушунда атайын көз азиз балдар үчүн адистештирилген. Бүгүнкү күндө бизде 112 бала билим алып жатат. Бүгүн биз 3 декабрга карата ушундай чоң бир иш-чара өткөрүп атабыз. Жалал Абад шаарында бакча жашындагы балдарга жол эрежеси окутулду. Жалал Абад облустук жол кайгыл күзөт кызматкерлери буга чейин мектеп окуучулары менен иштешкен болсо, мындан ары мектепке чейинки билим берүү мекемелериндеги балдар менен иштешет. Окутуунун максаты жол белгилери боюнча балдарга кеңири түшүнүк берип, кырсыктардын алдын алуу. Мындай иш-чара бүгүн Симба балдарды окутуу борборунда өткөрүлдү. Ал жол кыймылынын күзөтчүсү деген аталышта болуп, анда наристелер атайын жол кайгыл күзөт кызматкерлери формаларын кийишип, жол белгилерине байланышкан ырларды аткарышты. Ошондой эле сахна көрүнүштөрүн тартуулашты. Иш-чара мындан ары дагы улантылмакчы. Бала бакчалардан баштап үйрөтүү жагын ошо атайын ушундай жол белгилерди, атайын буруштарды ушу жаш өспүрүмдөргө жеткиликтүү болуп, ушу балдар эртеңки күнү ошо мектеп окуучулар болот. Ошо мектепке чейин ошо жол эрежесин билип, ошо жол кырсыгына катышпай, бул балдардын келечеги, өмүрү ошо
узун болуш үчүн ушундай иш-чараларды өткөрүп атабыз. Жалал Абад облустук төрөт үйүндө орун жетишсиз. Төрөттөн чыккан аялдар бир бөлмөгө 5-6дан жайгаштырылууда. Алгаш шаар үчүн курулган төрөткана 75 орунду болуп, жылына 2000ге чукул эне көз жарчу. 2000-жылдан кийин жүргүзүлгөн реформадан кийин облустук төрөт үйүнө айланган мекеме жылына 8000ге жакын кош бойлуу аялды кабыл алып жатат. Буга кошо учурда Сузак райондук ооруканасында оңдоо иштери жүргүзүлүп, кош бойлуулар облустук төрөт үйүнө келүүдө. Медицина мекемесинин учурдагы абалы тууралуу кабарчыбыздын материалы. Жалал Абад облустук төрөтканасында орун жетишсиз болуп жатат. Учурунда бул имарат шаардык төрөткана болгон. Кийинчерээк облустук болуп өзгөргөн. Бирок иш орундары, керебети, бюджети, базасы шаарга ылайыкташкан бойдон калган. Буга байланыштуу төрөтканада аялдар 2 орундуу бөлмөдө 5-6дан жатышат. Азыр мен жаткан кроватьтер мына жакшы эмес. Отурсаң уже ортосуна кирип кетесиң. Месте аябай аз экен да. Төрөгөн адам көп. Жатканга месте жок. Мүмкүн болсо катуу болгон жакшы да, удобно жатасың. Азыр уже после рода жаткандай болуп кетсе жакшы эмес го. Чукур ойдо болуп кетесиң да жаткандачы. Билем, вообще неудобно болот да мен жаткандачы. Мындай көйгөй төрөт үйүндө мурдатан бери бар. Бирок 1 айдан бери Сузак районундагы төрөткана оңдоо иштерине байланыштуу жабылгандыктан алар кабыл алуучу аялдар да облустук ооруканага келүүдө. Ошол себептүү мында көз жарган аялдардын саны өсүп, орун жетишсиздигинен төрөт залдарда жатышууда. Төрөт көп. Азыркы учурда Сузак ремонт деп төрөт көп деп атабыз. Бирок Сузак ремонт болбогон чакта дагы бизде роддомдо ушундай күнүнө. Төрөбөдү дегенде бизде 15-20 төрөт болот да күнүнө. Ошол немеде биздин областтык төрөт үйүбүз мындай жооп бербейт да. Мындай көп немеге. Азыр эми өзү койка 2 күндө выписка жасайбыз, үйүнө чыгарабыз. Азыр ушул немеге төрөт көп болгонуна байланыштуу 1 күндө деле выписка кылып атабыз. Аны аялдын ден соолугуна байланыштуу карап, эгер ден соолугу ошону позволять этсе, ошондо аны үйүнө жиберип 1 күндө выписка кылып атабыз. 75 орунду бул медициналык мекемеде бир учурда 120дай аял жатат. Жылына 2000 төрөттү кабыл алышы керек болгон төрөт үйү учурда 8000ге жакын кош бойлуу аялды кабыл алат. Быйылкы жылдын 11 айынын жыйынтыгында 6350 кош бойлуу аял көз жарган. Орун жетишсиздигин чечүү үчүн оорукананын жетекчилиги тийиштүү жерлерге кайрылышкан, бирок чечилбей келет. Ошол Обул роддомдун жанында жаңы мындай түшүп аткан каркастар бар. Биз немец проектиси менен уже келишим түзүлүп, ушул жакынкы арада ушул ишке ашып калыш керек. Себеби дегенде жакында немистер келишет, келип пландаштырып атат кандай куруу жактарын. Быйылкы жылы болбосо дагы эмдиги жылы 2016 жылдын 1-чейрегинде бул ишибиз башталыш керек негизи. Төрөт үйүнүн имаратын кеңейтүүгө 3 гектар жер бөлүнгөн, бирок курулуш иштери токтоп турат. Кошумча курула турган имарат 60 орунга ылайыкташкан. Бул имаратты куруу иштери кийинки жылы башталып 2017 жылга бүткөрүлөт. Ага мамлекеттик бюджеттен 6000 евро бөлүнгөн. Кылымжан Азамат кызы, Темирбек Жакупов, Ынтымак, Жалал Абад облусу. Чыгарылышыбызды дүйнө жаңылыктары менен улантабыз. 1938-39 жылдары Венгрияда биринчи рет еврей улутундагыларды куугунтуктоо башталган. Ал убакта өлкө аймагында 200 миңден ашуун еврей жашаган. Экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде кыргынга кабылган кишилердин өздүгү бүтүндөй жок кылынып турчу. Бирок 70 жылдан кийин Венгрия парламентинин маңдайындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринен батирдин дуалына катылган 1944 жылга таандык документтер табылды. Анда улутчулдардын архивдери жана миңдеген еврей улутундагылардын өздүк маалыматтары жазылган. АКШнын континенттүү штаттарынын биринде ком скульптурасы боюнча конкурс болуп өттү. Кеуяз аралындагы сынакка 6 өлкөдөн катышуучулар келген. Алар эркин темада өздөрүнүн өнөрлөрүн чагылдырышты. Ар бир катышуу Венгрия парламентинин маңдайында жайгашкан көп кабаттуу турак үйдүн дубалынан 1944 жылга таандык документтер табылды. Согуш мезгилиндеги улутчулдардын архиви жана миңдеген еврейлердин ысымдары жазылган документтерди үйдүн дубалына ким катып койгону азырынча белгисиз.
Аларды батирдин ээси үйүн ремонт кылып жатып таап алган. Анда дубалдын ички катмарынан кылда торолуп катылган 60 килограммга жакын документтер чыккан. Алардын баары ушул күнгө чейин бузулбай сакталып турган. Биринчи байламын тапканыбызда эмне экенин түшүнбөй көпкө турдум. Кийин канчалык маанилүү кагаздар экенин байкадым. Жубайлар аны Венгриянын мамлекеттик архивине тапшырууну туура көрүшкөн. Адистердин таң калганы мындай документтер согуш маалында бүтүндөй жок кылынган болчу. Табылган кагаздарда Будапешттин бир топ кварталдарындагы жашоочулардын өздүк маалыматтары, ким еврей, ким христианин экендиги жана кайсы үй качан курулгандыгы жазылган. Бул маалыматтарды улутчулдар Будапешт геттосун түзүүдө колдонушкан. Биз азырынча мындагы маалыматтар согуштун акыркы жылдарында Будапештте жашаган тургундарга тиешелүү экенин гана айта алабыз. Документтерди жок кылып салбай эмне үчүн катып койгон деген суроонун жообу азырынча белгисиз. Экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинен бери мындай табылга биринчи жолу кезикти. Ал убакта бул сыяктуу маалыматтар жок кылынат болчу. Документтерди өтө кылдаттык менен ороп бекитишкен. Акыркы 70 жыл аралыгында дубалдын ортосунда туруп эч жери бузулган эмес. Еврейлерди куугунтуктоо 1938 жылы башталган. Ал убакта Будапештте еврей улутунун 200 миңден ашуун өкүлү жашаган. 1945 жылы алардын туткундагы 94 миңи гана калганы маалым болгон. Калгандары атылып жок кылынган. Будапешттеги кырылган еврейлердин элесине шаарда чоюн бут кийим эстеликтери коюлган. Ал убакта атылган кишилерди жерге көмбөй сууга ыргытып салышчу. Ал эми бут кийимдери жээкте кала берген. АКШнын Флорида штатында кум скульптурасы боюнча эл аралык сынак өткөрүлдү. Анда 6 өлкөдөн келген скульпторлор өздөрүнүн чеберчилигин кумдан тургузулган жасалгалары менен көрсөтүштү. Катышуучуларга 3 күндүк убакыт берилип, 7000 килограммдагы кумдан түрдүү формаларды жаратышты. Анда кино каармандарынан тарта эстрада ырчыларынын айкелдери тургузулду. АКШнын континенттүү штаттарынын биринде кум скульптурасы боюнча конкурс болуп өттү. Кеуест аралындагы сынакка 6 өлкөдөн катышуучулар келген. Алар эркин темада өздөрүнүн өнөрлөрүн чагылдырышты. Ар бир катышуучуга 30 сааттык убакыт берилет. Бул дегени 3 күнгө барабар. Алар тоодой болгон кумдан түрдүү формадагы скульптуралык фигураларды жасашат. Мында Татынакай Бийкештен тарта гитарасын кармаган стилдүү Джимми Хендрикс жана «Звездные войны» фильминин каармандары чагылдырылган. Аларга суу, щетка жана кичинекей калакча сыяктуу жөнөкөй буюмдар колдонулду. Ошондой эле 7000 килограмм кум керектелген. Бул нерсе көпчүлүктүн кызыгуусун да арттырды. Мында баары колдо жасалган эмгек. Буларга электр энергиясы же болбосо атайын шаймандардын кереги жок. Болгону колду иштетүү керек. Иш-чараны көрүүгө жүздөгөн кишилер келген. Белгилей кетсек, Кеуест аралы Флорида штатында жайгашкан. Анда 25 миңден ашуун тургундар жашайт. Мында абанын температурасы ар дайым 0дөн жогору болуп турат. Эми кезек спорт жаңылыктарында аны менен кесиптешим Жолдубай Айткулов тааныштырат. Саламатсыздарбы, ынтымакта спорт жаңылыктары. Казакстандын Алматы шаарында грек-рим күрөшү боюнча өткөн турнирде кыргызстандык балбандар бир нече медалдар менен кайтты. Жылда өткөрүлүүчү бул турнирге 4 өлкөдөн 270ден ашык балбандар катышты. Алардан кыргызстандык күрөшчүлөр 5 медаль алышты. 66 килограмм салмакта Бек Конурбаев 2-чи, Нурболдо Анарбаев 3-чү, ал эми 74 килограмм салмакта Рустам Рахматуллаев 3-чү. 84 килограммдык салмакта Калидин Асакаев, Абдулазиз Ашимбековдор 2-чи, 3-чү орунду багындырышты. Ал эми Чехиянын борбору Прагада өткөн эрежесиз урушта кыргызстандык 2 мушкер байгөлүү орун менен кайтышты. Дүйнөлүк чемпионатта 37 өлкөдөн 171 спортчу катышып, Кыргызстандын намысын 7 мушкер коргоду. Алардан 77 килограмм салмакта Кайназар уулу Бекназар 2-чи орунду багындырган болсо, 84 килограмм салмакта Данияр Абдубаев коло медалдын ээси болду.
Эми кезекти эл аралык спорт жаңылыктарына берсек, америкалык баскетбол жылдызы 37 жаштагы Коби Брайант чоң спорттон кетүүсүн жарыялады. Ал карьерасында Лейкерс менен NBA'дин 5 жолку чемпиону болгон. Ошондой эле АКШ курама командасы менен 2008 жылы жана 2012 жылы Олимпиада чемпиондугун багындырган. Коби Брайант 1996 жылы чоң спортко келген. Андан бери бир гана клуб Лейкерс менен ойноп келет. Кийинки жылы баскетболдук карьерасына 20 жыл болот. FIFA 2015 жылы алтын топко талапкер 3 футболчунун атын жарыялады. Алардын экөөсү Барселонадан Месси менен Неймар жана үчүнчүсү Реал оюнчусу Роналдо. Бул жылы бразилиялык Неймар биринчи жолу эң мыкты оюнчулардын 3 илтигине илешти. Ошондой эле кыз келиндер арасында да 3 талапкерди жарыялады. Биринчиси америкалык Кэрол Ллойд, экинчиси жапон футболчусу Ая Мияма, үчүнчүсү немис футболчусу Силья Шечич болду. Эми бул талапкерлердин эң мыктысын башкы машыктыруучулар жана команда капитандары добуш берүү менен аныктайт. Алтын топ тапшыруу аземи 2016 жылы 11 январда Швейцариянын Цюрих шаарында болот. Ошондой эле жылдын мыкты машыктыруучусу намына да 3 талапкер көрсөтүлдү. Биринчиси Бавария машыктыруучусу Хосе Гвардиола, экинчиси Барселона машыктыруучусу Луис Энрике болсо, үчүнчүсү Чили курама командасынын машыктыруучусу Хорхе Сампаоли болду. Сиздер ынтымакта спорт жаңылыктары менен тааныштыңыздар. Аны мен Жолдубай Айткулов алып бардым. Саламатта туруңуздар. Сиздер түз эфирден кабарлардын топтому менен тааныштыңыздар. Программабыз Ынтымак ЧКТ сайтына дагы жайгаштырылат. Ынтымактын сайтынан улам жаңы маалыматтар менен кабардар болуп, ошондой эле онлайн режиминде кызыктуу программаларды көрсөңүздөр болот. Алдыда кесиптешим Райхан Орозбековадан аба ырайы тууралуу маалымат. Мен сиздер менен коштошом. Аман болуңуздар. Газовые и твердотопливные отопительные системы, водонагреватели, радиаторы отопления, конвекторные обогреватели, полотенцесушители ведущих мировых производителей Франции и России, Атлантик или Макс для дома или офиса, оптом и в розницу. Приятные скидки с гарантией до 7 лет. В фирменном магазине Атлантик. Торговый центр Оштатан, 1 этаж. Атлантик. Абсолютное качество. Кутмандуу күйөөчүңүздөр менен ардактуу телекөрүүчүлөр 2 декабрга алынган Абарай менен таанышып. Абарай маалыматынын демөөрчүлөрү чокойчу эң сапаттуу бут кийимдер дүкөнү жана Атлантик Лимакс фермалык дүкөнү. Атлантик Лимакс чыныгы сапаттагы жабдыктар. Кыргыз гидрометинин берген маалыматы боюнча эртең 2 декабрда жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан сыккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1,6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй областында кечкисин -3+2 градус, күндүз 12-17 градус жылуу. Талас областында кечкисин -2+3 градус, ал эми күндүзү 12-17 градус жылуу болушу күтүлөт. Ысык көл областында кечкисин -4+1 градус, күндүзү 6-11 градус жылуу. Нарын областында кечкисин 7-12 градус суук, ал эми күндүзү 3-8 градус жылуу. Баткен областында кечкисин -1+4 градус, ал эми күндүзү 12-17 градус жылуу болот. Жалал Абад областында кечкисин 5, ал эми күндүзү 12-17 градус жылуу. Ош областында түнкүсүн 5 градус, ал эми күндүзү 12-17 градус жылуу болушу күтүлүүдө.
Борбор калабыз Бишкек шаары боюнча аба ырайынын бул жылу 2 декабрда жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан сыккан шамалдын ылдамдыгы секундасына 1,6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 2 градус, күндүз 14-16 градус болот. Ордолоо шаарында эртең жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан сыккан шамалдын ылдамдыгы секундасына 1,6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 градус, күндүз 15-17 градус болот. Сиздер 2 декабрга алынган аба ырайы маалыматы менен тааныштыңыздар. Аба ырайынын демөөрчүсү чокойчу эң сапаттуу бут кийимдер дүкөнү жана Atlantic Limax фирмалык дүкөнү. Atlantic Limax чыныгы сапаттагы жабдыктар. Сиздер менен Райхан Орузбекова болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Газовые и твердотопливные отопительные системы, водонагреватели, радиаторы отопления, конвекторные обогреватели, полотенцесушители ведущих мировых производителей Франции и России, Atlantic или Max для дома или офиса, оптом и в розницу. Приятные скидки с гарантией до 7 лет. В фирменном магазине Atlantic. Торговый центр Олштаттан, 1-й этаж. Atlantic. Абсолютное качество.